Кыргыз Республикасы туристтик зор мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Ал мүмкүнчүлүктөрдү туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачмакчы. Биздин милдет туристтик индустрияны өрүгүүсүнө жардам берүү жана жаңы инвестицияларды тартуу. Бирок башкысы Кыргызстанга туристтердин келүүсүн ыңгайлуу кылуу. Эс алууга гаджеттерди кубаттоого, душка жуунуп, кофе ичүүгө мүмкүн боло турган Rest Point кура баштадык. Ошондой эле ал жерден каттамдар жана көрүнүктүү жайлар тууралуу маалымат алууга болот. Rest Point эң эле жандуу туристтик каттамдарда пайда болот. Мына ушундай 68 заманбап Rest Point болмокчу. Алардын ичинен 21-и ушул жылы ачылат. Ар бир Rest Point жайда туристтер үчүн маалыматтык борборлор иштейт. Бирдиктүү кол борбор ишке кирет. GoBus комфортабилдүү экспресс бустар каттамга чыкты. Алар Бишкек шаары жана Манас аэропортунун ортосунда күнү-түнү жүрүп жатат. Бишкек Каракол чоң экспресстери ишке кирүү процессинде турат. Алар күн сайын жүрүп турмакчы. Мировое влияние, мировая тяга к здоровому образу жизни, оно дало толчок для развития санаторно-курортного комплекса. Вот этот вот комплекс наша задача возродить. Вторым крупным проектом является это создание базы отдыха Арусай, недалеко от Бишкека. Третий большой проект – это создание спортивной базы для подготовки олимпийцев, причем олимпийцев не только наших, но и для привлеченных из рубежа в районе Тамги. Эко жалгыз аяк жолдорду жакшыртуу фонддун дагы бир долбоору. Аларда маалыматтык такталар жана жол көрсөтүүчү белгилер коюлат. Ал эми эң эле кооз жайларда көрүү аянтчалары дагы орун алат. Кыргызстанда туристтердин катталуусу жеңил болот. Биз алар муну калктык тейлөө борборуна барбастан онлайн форматта жасашын каалайбыз. Ал эми уюштурулган тайпалар менен келип жаткан туристтерге жашыл коридорлор камсыздалат. Биз Кыргыз Республикасын туристтердин бейишине айландыруу үчүн иштейбиз.